Кыргызстанда биринчи жолу балдар жана жаштарга арналган республикалык кинофестиваль өткөрүлдү. Адегенде эле жаш катышуучулар кыргыз киносунун белгилүү адамдары менен кызыл килемден өтүштү. Бул иш-чаранын эң жаш катышуучусу 6 жашта. Кино дүйнөсүнүн босогосун жаңы гана аттаган жаш жеткичектер жарым жылда кыска метраждуу тасмаларды жаратышкан. Ошол 87 тасманын ичинен 22си конкурстук программага өттү эле. Фестиваль республикалык деңгээлде болуп аткандыктан бардык областтардан келишкен, Кадамжайдан, Чаектен, Кочкордон, анан ошо балдардын баары бизди кубандырып атат. Сонун тасмаларды жаратышыптыр. Жаш кино сүйүүчүлөр "Бул менин дүйнөм" деген темада ар кандай жанрдагы тасмаларды тартышкан. Арасында фантастика, ужас, драмаларды кезиктирүүгө болот. Өзгөчө көркөм, документалдуу жана анимация жанрына басым жасалып, мыкты эмгектер жаралган. Биринчиден мен баягы эми окуучулар болгондон кийин эптеп-септеп эле тартып кетет деп ойлогом. Анан көрүп атканда таң калдым, ушунчалык профессионалдуу деңгээлде тартышкан экен. Ооба, баары тең эле баягы тегиз тартылган эмес, бирок ошонун арасында чыныгы эле бир чыныгы искусствонун деңгээлине жеткен тасмалар бар экен. Таң калган анимациялар бар экен, даректүү тасмалар бар экен. Жыйынтыгында өспүрүмдөрдүн жан дүйнөсүнөн жаралган тасмалар калыстардын сынынан өтүп, эң мыктылары аныкталды. Эң мыкты режиссер, оператор, сценарист, актер наамдары өз ээлерин таап, белектерге ээ болушту. Асак 12 жаштагы Тилек эң мыкты режиссер наамынын ээси деп табылган. Бир бала жөнүндө бул кээ бир балдар ата-энесине зарынып, ата-энеси жашай алам деп кетип калып атышпайбы? Бирок мен аны андай туура эмес деп айтып, бурмалап тарткам. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштар фестивалга келген ар бир адамга өздөрүнүн тасмалары менен чоң таасир берди. Мындай кыргыз киносунда жаңы муундун өсүп келатканы чоң сыймык. Гүлзада Осмонбекова, НТС Таң шоу.